Коммунистическая көчөсүндөгү турак үйлөрдөгү дагы бир көйгөй түтүктөр толугу менен эскирип чирип баштаганы. Ошондон улам суу тынымсыз өчүрүлүп турат. Мен сураштырып эме кылып бирөөлөрдөн ушинтип уктум да, эме эмне себептен өчүп калып атат десем, элдер карыз ошол үчүн 1 сааттан 2 сааттан кылып өчүрүп атты да. А кээ бир күндөрү болсо ар кайсы жерден трубалар жарылып калып атпайбы, ошол себептен эме өчүп атат да суулар. Бирок бизге желательно эме этаж үйдө тургандарга суу жок болуп калса эле аябай эме болуп калса да, туалетке барыш тияка бияка деген проблема да. Мисалы бир айда канча жолу өчүсүз? Бир айда өткөндө жаңы жылдын алдында уже черезден эле өчүп атты. Абдан ыңгайсыз да. Ооба. Эмне кылып атасыздар ошондо? Ал кезге тууралап суу алып коебуз идиштерге. Все равно ал деле жетпейт, улам балдар көп да эми. Жылуулук да жок турбайбы? Жылуулук да жок, өзүбүз от жагабыз. Кантип жагасыңар? Көмүр мененби? Көмүр менен. Бияктан жага турбайсыңар? Бул жерден жагабыз. Күнүгө ошо 3 жака, ошо октябрь, ноябрдан баштап ошо февралдын аягына чейин 3 тонна кетип калат экен да. Кичи бизнес турбайбы сиздики эми? Иштетип аткан турбайсызбы? Жакшы. Акча керек дегендей. Тура.